киргизейт. Жолдорду салып атабыз, зарплаталарды көтөрүп атабыз, пенсия пособие мына ошол күнтөрдөн түшкөн налогтор менен кылып атабыз. Күнтөрдү 10 жыл мурун алып койгонубузда ушинтип турбайт эле. Мамлекет салат эле, мына частниктер салып атат буларды мынакей. Буларга да рахмат, частниктер салганына да. Бирок мамлекет салат. Полицияны салабыз, салып беребиз. Апрелдин 1-нен баштап эмгек акыларыңарды дагы кичине көтөрөбүз. Ылдый жагын өйдөраак көтөрөбүз. Ошондон анан кадрлар жана айтып аткан дефицит кадрларыңыздар келет. Зарплатаңарды бийик кылса эле баары эле чуркайт да келип иштейин дейт да. Ато мурун 5000, 8000 зарплатага ким иштейт эле. Ошон үчүн бардыгы диге чет өлкөлөргө чыгып кеткен да көбү. Азыр деле мына Астанада, Москвада канча врачтарыбыз, медсестраларыбыз жүрөт. Ипотекага квартира, медиктер. Алдагы мына азыр 5,5 миллиард сом төлөйбүз. Январда икке бөлүп беребиз. Ошо медик, мугалимдер биринчи очередь ошолорго баарына доступный кылалы деп атабыз. 25 жылга чейин, 20-25 жылга. Анткени ошо зарплатаңар мисалы бир 20 000 зарплата алсаңар, ошонун 10 000-ин төгүп коюп, 10 000-и чөнтөгүңөрдө алгыдай кылабыз да. Ошондой политикага жеткирдик аны. Эми только акча бөлүп беришибиз керек. Азыр 1000ге жакын эле кишиге квартира берилди ушу 10 айдын ичинде, 9 айдын ичинде. 1900 канча миңда 900 канча кишиге. Азыр эми 5,5 миллиард бөлсөк, дагы бир жок дегенде бир 3000-4000 кишиге берилип калат. Кандай проблемалар бар? Эми негизги проблема бизге кадр эми жердин баарындагыдай элечи. Атак эми жумушубузду аткарып атабыз. Быйыл эпидемия менен коронавирус менен иштеп, пандемияда биз прививканы 75% бүгүн аткардык, буюрса Скөл областы. Булар эң чоң проблема, Бул жерге больница курш керек. Эң туура. Эң чоң. Калганда болсо тигилер мелосте. Аткарып өзүбүз эле кыла беребиз. Анан сиз бул жерде жер барбы эмне? Бар. Проекти бар, жери бар, бүт бар. Проекти дагы барбы? 2009 даярдалганда. Бул проектин бербегин алып келди, проектин салалы, салып берели. Эң чоң проблема ушунда. Калгандарын болсо өзүбүз эле миздирак чече берет да. Абдан ыраазы болуп Кут болсун. Рахмат. Эгерде чачыңыз төгүлүп же сакалыңыз чыкпай жаткан болсо, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер же денеде ак дактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7-10 кг семирүүнү кааласаңыз же 7-10 кг арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин же гейнерлер менен машыгып булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде кездешкен жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, биз менен экрандагы номер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларына 2 саат ичинде акысыз жеткиребиз. Жана башка шаарларга 1 же 2 күн ичинде жеткирип беребиз. Каракул шаарында заманбап гемодиализ борбору ишке кирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 30 декабрда Ысык Көл облусунун Каракул шаарында орун алган жаңы гемодиализ борбору менен таанышты. Мамлекет башчысы гемодиализ борборунун ишмердүүлүгү, ал жерде түзүлгөн шарттар менен таанышып, медициналык жайларды жана палаталарды карап чыкты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында бөйрөк оорусунан жабыркагандардын саны жыл сайын өсүп, мурда сатылып алынган аппараттар эскирип калган. Жеке компаниялардын бири тарабынан салынган Каракул шаарындагы жаңы гемодиализ борбору 70ке чейин адамды тейлей алат. Мамлекет башчысы бул долбоордун маанилүү ролун белгилеп, мындай диализ борборлорунун өлкөнүн аймактарында ачылышы калктын өз убагында жана сапаттуу медициналык жардамга жетүүсүн камсыз кылып, ошондой эле медициналык тейлөөнү жакшыртаарын баса белгиледи. Кошумчалай кетсек, мындай диализ борборлорунун республиканын аймактарында ачылышы калктын өз убагында жана сапаттуу медициналык жардам алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылып, жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатат. Президент Садыр Жапаров оорукананын жамааты менен баарлашып, орун алган көйгөйлөрдү сурады. Мамлекет башчысы келерки жылы медицина кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу пландары тууралуу айтып берди. Бул ата мекендик медицинанын кадрдык потенциалына да оң таасирин тийгизиши керек. Ал буга бардык шарттар бар экенин, анткени учурда мурда коррупциялык схемалар менен тонолгон каражаттар азыр мамлекеттин кирешесине айланып жатканын баса белгиледи. Бул каражаттардын эсебинен пенсиялардын, жөлөк пулдардын жана эмгек акылардын өлчөмү көбөйтүлөт. Ошондой эле өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгү чыңдалууда.
Садыр Жапаров ошондой эле келерки жылы Ысык Көл облусунда курулушу карала турган жаңы аймактык оорукананын долбоордук сметалык документтерин иштеп чыгууну тапшырды. Ошол эле жерде президент Садыр Жапаров Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын муктаждыктары үчүн тез жардам унаасынын ачкычын тапшырды. Алар гемодиализ борборунун бейтаптарын дагы тейлейт. Жалпысынан мамлекет башчысы саламаттыкты сактоо тармагына аймактык ооруканалар үчүн 8 тез жардам унаасын белекке берди. Маалымат үчүн бул борборду куруу жана жабдуу менен жеке компаниялардын бири алектенген. Учурда бул ишкананын гемодиализ борборлорунда 31 диализатор бар, анын 5-өө Балыкчы шаарында, 6-өө Чолпон Ата шаарында жайгашкан. 10 жыл тоңгон муз эрип, үмүт жанды. Курманбек Бакиев кыргыз элин жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Мурдагы президент Курманбек Бакиев Facebook баракчасы аркылуу кыргыз элин жаңы жыл менен куттуктаган билдирүү жарыялады. Анда кыргыз жеринде жакшылыктар көп болуусун жана башаламандык, кан төгүлүү кайталанбасын каалаган. Ошондой эле өлкөдө соңку 10 жылда тоңгон муз эрип, кошо тоңгон кеме кыймылдай баштаганын, бул нерсе ичин жылытып, үмүт отун жандырганын жазган. Куттуктоонун тексти төмөндөгүдөй. Урматтуу кыргызстандыктар, ардактуу кыргыз элим, эң оголу жалпыңыздарды кирип келе жаткан 2022 жаңы жылыңыздар менен өзүмдүн, үй бүлөмдүн, жакындарымдын атынан чын дилимден куттуктайм. Жаңы жыл кыргыздын ар бир үй бүлөсүнө бак-таалайдын, ырыскынын, ынтымактын жылы болсун. Өлкөбүздү тополоңтоз, башаламандык, кагылышуу, кан төгүлүү сыяктуу эч кимге керек эмес каргашалар кайталанбасын. Кыргыз эли илгеркидей бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, аксакалдар туура сөзүн сүйлөгөн калыс болуп, жаштарыбыз жамандыктан алыс болуп, сын көз менен карап турган башка элге үлгү бололу. Соц тармактардан мени жана менин үй бүлөмдү жаңы жыл менен куттукташып, жакшы тилектерин, таза каалоолорун жазып жатышкан мекендештериме чын жүрөктөн ыраазы болуп, рахмат айтамын. Силердин мага карата жазган куттуктоо сөздөрүңөр, асыл тилектериңер көп жылдан бери сыртта жүргөн мага күч-кубат, дем берип жатты. Мүмкүнчүлүк болсо, ар бириңдин аты жөнүңөрдү өзүнчө атап, ар бириңерге рахматымды, каалоомду айтсам жарашмак. Бирок кандайга убактым жетпешин жакшы түшүнөсүңөр. Ошондуктан барыңарга болгон ой тилегим бирдей. Өлкөдө акыркы 10 жыл ичинде тоңгон муз эрип, муз менен кошо тоңуп турган кеме кыймылдап, жакшылыкка, өнүгүүгө багыт алып сапар тартканы сезилип турат. Бул нерсе менин да ичимди жылытып, ички дүйнөмдө жакшылыктын үмүтүн жандырды. Өз элин ойлогон адам кандай шартта, кайсыл жерде болбосун, жүрөгүндө өзүнүн туулган жери, боордош эли менен бирге болот. Ошондуктан өлкөбүздөгү болуп жаткан өзгөрүүлөргө кыргыз эли менен кошо мен да кубанып жатам. Ылайым эле Кыргызстаныбыз гүлдөп, кыргыз элим жамандык көрбөй жашасын. Оору сыркоодон, өлүм житимден сыртта болуп, жаңы жылды жакшы маанай менен тосуп алыңыздар. Урматы менен Курманбек Салиевич, Минск шаары, 30 декабрь 2021 жыл.